Саламатсыздарбы? Жалал Абад колледжинин табигый техникалык бөлүмүнүн Плазмодрон-тоз тапасынын студенти Закиржанова Перизат. Философия сабагынын окутуучусу Абдрашева Умида Абдалимовна. Мага берилген тапшырманын темасы байыркы грек философиясы. Байыркы грек философиясынын негизги өкүлдөрү Фалес, Анаксимендр, Демокрит, Платон, Аристотель жана башкалар кирет. Антикалык грек философиясы өзүнүн мүнөзү жана мазмуну өзгөчө философиялык ой жүгүртүү методу боюнча антикалык философия. Фалес 585-жылы 25 майда болуп өткөн күндүн тутумун алдын ала айткан. Фалес дүйнөнүн башаты суу, жер жалпак диск сыяктуу болуп суда сүзүп жүрөт деп айткан. Анаксимендр ою боюнча дүйнөнүн башаты Аперон жана грекче чексиздик. Аперон башаты аягы жок чексиз субстанция. Субстанция дүйнөнүн негизги түзүлгөн катмары. Дүйнөдөгү бардык нерсе Аперондон жаралат жана ага айланат деп түшүндүрүлгөн. Ушуну менен мага берилген тапшырманын аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.